Мынакта бир маселе жаралып атат да бизде. Могу биз өнүгөбүз, өзөбүз деп атабыз. Эң биринчиден бизге өнүгүү үчүн, өзүбүз үчүн маданият өсүш керек. Ошонун арасынан диний маданият деген бар. Бизде деген ислам динин ичигендер бар, башка диндерде ичигендер бар. Бизде деген канча деген конфессия бар Кыргызстанда. Ошолордо мечиттерде, анан ошолордун имараттарында, сыйынуучу имараттарында светтин акчасын коммерческий объект катары алышат экен да. Эми аякта деген киреше жок да, киреше жок. Садака беришет ооба элдер. Бирок садака ал деген башка да муктаждыктар болот. Ар бир мечиттин, ар бир чүркөөнүн, ар бир синагоганынчы. Эми алар деген Кудайга сыйынып атышат аяктачы, кечирим сурап атышат. Анан силер баягы коммерческий объект катары свет алынат экен, төлөм. Ошол маселени карап берсеңиздер жакшы болот эле да. Бул деген киреше алып келбей турган нерселер. Ошол сыяктуу да мектептерден дагы коммерческий объект алышат экен. Кээ бир мектептерден, ошо диний мектептер бар экен, медреселер. Андан тышкары чиркөөнүн жанында мектептер болот экен православный. Баарынан ошо коммерческий объект катары алышат экен да. Эми булар деген мен ойлойм кичине туура эмес го, бул коммерческий объект эмес, киреше алып келбейт. Экинчи маселе Алмаз Акымжанович, акыркы убакта авария көп болуп, элдер көп каза болуп атат, көрүп атасыздар да. Анан бизде деген эксперттик комиссия кылышып, жаш балдарды, жаңы жаш блогерлерди алып келишип, ошолор менен акылдашып иш кылып атышат да. Менин мындай сунушум бар да, эски өмүр бою милицияда иштеген, өмүр бою ГАИде иштеген аксакалдар менен бир кеңешип, могу деген же скорость азаяш керекпи, же башкача бир чара көрүш керекпи, муну деген кичине жакшыраак мамиле кылыш керек аксакалдар менен кеңешип. Анткени аябай көп болуп кетти өлүм, аябай көп кырсык болуп кетти. Ошону да карап берсеңиздер. Үчүнчү маселе, Анарбек Баратович, Алмаз Акымжанович, биякта бизде деген азыр буюрса шайлоо өтөт, Кудай буюрса бийликке татыктуулар келет, Кудай буюрса биздин Кыргызстаныбыз өнүгөт. Ошондо деген биз деген инвестиционный климат деп коет да. Ошо инвестиционный климатты жакшыртып алсак, бул биздин иностранецтерге келген биздин инвесторлорго жакшы мамиле кылып алсак, бизде мындай практика бар экен да, келет экен, бир чиновниктин жанына барат экен, ал чиновник деген аны минип алат экен үстүнө, анан бүт аны деген инвесторду өзүнүн кошелегу кылып алат. Ошол практикадан кетсек жакшы болот эле, биз дагы инвесторлорду качырбай. Ошо рахмат силерге.